Татуу-бүбү сен молодец, иш-чаралар жүргүзөр. Бирок эгерде бүгүнкү бийлик ишти көрсөтпөсө, анда биз кайра башынан төңкөрүш кылып жаңыны коюп коербуз. Бизге мыйзам нипочем деп. Ошентип айтыштыбы? Башкача айтканда, алар конституцияны тоотушпайт. Президент, элдик курултай жана министрлер кабинети ошолорго жетөөнө таралып атат да. Бүгүнкү күндө иштеп аткан конституция менен эки эле институт. Жогорку кеңештен мыйзам демилгөө функциясын эч кимге таратпаш керек. Мыйзамдык башаламан болуп кетет. Андай нерсе эч бир учурда. Жети тараптан, жети башка. Ооба, эл бир мандаттын айынан жата калып сүйүнгөн жок. Бул манипуляция. Ооба. Эмнеден мен деле өзүм бардык региондордо иштеп келдим. Эч кандай эл бир мандаттык деп жатып калган жок. Көбүнчө ошондой көрүнүштү мен Нарында көрдүм. Нарындан башка эч бир жерде эл бир мандаттык үчүн өлүп калган жок. Канча киши менен жолукканда, мисалы, Нарында жыйынтык чыгардыңыз? Жана президент институту бүгүнкү күндө бир гана ошол президенттин алдында бардыгы отчет беришет. А бирок президент эч кимге отчет бербейт. Президент жогорку кеңешке маалымдоо берет, курултайга маалымдоо берет. Эч кимдин алдында президент отчет бербейт. Сиз президент болсоңуз антмек эмессиз? Мен эч качан өзүмү ушул ролдо көргөн эмесмин. Мисалы, мен президент болсом антмек эмесмин. Элестетиңиз, УКМК менен башка прокурорду Мен бирок оппозиция. көз карандысыз система түзүп бермекмин. Салам достор, биздин бүгүнкү коногубуз мына акыркы убактарда белгилүү болгон юрист Татуу-бүбү. Татуу-бүбү өлкө аймактарын кыдырып, бул конституцияга киргизилип аткан өзгөртүүлөр болбойт деп өзүнүн түшүндүрмөлөрүн берип жүрөт. Канча жака бардыңыз? Бардык региондорго бардык. Бүт облустарга? Бүт областтарга. Көрдүңөр? Көрдүк. Бирок сиз капа болуп келдиңиз, эмнеге? Эл маалыматы жок элестин. Экинчиден, элге конституцияга чейин эл конституцияны ойлогон жок. Эмне дегенде жакырчылык күчөйүп атат, баалар көтөрүлүп атат продуктыларга. Анан эл күнүмдүк турмуш менен алек. Мисалы, силер барып конституция боюнча түшүндүрмө беребиз дегенде келип атыштыбы? Келип атышты. Активдүү райондордон дагы, айылдардан дагы келип атышты. Канча киши чогулду бир райондон? Бир райондон көбүнчө 30дан 50ге чейин, бир региондо 30дан 50ге чейин адамдар. Бул азбы, көппү? Орточо. Ошондо сиз жанагы элдин мындай конституция менен иши жок, аны талкуулагысы келбейт дегенде айтканыңыздын өзөгү эмнеде? Эмне үчүн ошентип айтасыз? Адамдарда бүгүнкү күндө экономикалык тараптан, социалдык тараптан өздөрүнүн көйгөйлөрү бар. Жана бул конституцияны өзгөртүүдө алар мынтип ойлоп атышат да, бийлик өзүнө өзгөртсүн, биздин жашообузду оңдоп берсин деп. Оңдотпосо, биз кайрадан төңкөрүш кылабыз деп. Элдер мындай башкача ойлонбой калыптыр да. Сизге ошентип айтыштыбы мисалы? Ооба, мисалы Жалал Абадта мен өтө көп тобокелчиликтерди айтып, кагаздарыма, сунуштарыма чейин колуна берем да, мен жөн айтпайм. Ошонун жыйынтыгында мага Татуу-бүбү сен молодец, иш-чаралар жүргүзөр. Бирок эгерде бүгүнкү бийлик ишти көрсөтпөсө, анда биз кайра башынан төңкөрүш кылып жаңыны коюп коербуз. Бизге мыйзам нипочем деп. Ошентип айтыштыбы? Башкача айтканда, алар конституцияны тоотушпайт. Конституцияны тоготушпайт. Эң алгачкысы бизге результат керек деп атат. Бийлик тарабынан кылынган иш чарасында результат. Ал эмне результат? Кандайдыр бир экономикалык, социалдык мисалы, продукт арзандасын, айлык көтөрүлсүн деген сыяктуубу? Айлык көтөрүлсүн, өлкө оңолсун, соттор оңолсун деген ушундай сөз. Соттор оңолсун, акыйкат чечимдер чыксын. Акыйкат чечимдер чыксын деп, ооба, көбүнчө ушул талап. Мага демектен кандай башкаруу болсо баары бир. Ооба, башкаруу, кандай мыйзамдар жасап атасыңар, биз үчүн баары бир. Бизге эң алгачкысы жашообузду оңолтуп, зарплаталарды көтөрүп, иш акысын. Андан сырткары миграцияга кеткен адамдарыбыз кайрадан кайтып келсин, сот адилеттүүлүгү болсун. Көптөгөн мындай өлкөдө социалдык теңдеш болбогон системалар оңолсо, биз ошонго ыраазыбыз деген. Ошон үчүн бул конституцияны талкуулабай эле. Ооба, бирок элдерчи мындайда, мен мисалы 50 адам отурду дейли бир жерде. 50 адамдын ичинен көп болсо 3-өсү билет экенде конституциянын ичинде эмне жазылганын. 47си биринчи 2 саатта көп деле тоготушпайт. Анан 2 сааттан кийин талкуулар башталганда, анан кийин өздөрү дагы, көрсө ушундай турбайбы, кандай кооптуу экен деп абдан коркуп башташат. Мисалы, эмне маселе боюнча? Мисалы, бир эле нерсе адамдардын укугуна тиешелүү болгон жогорку соттун чечими кайра башынан каралбайт деген норма. Буга чейин, жогорку соттун чечими негизи эле кайра даттанууга, арызданууга жатпайт. Бирок жаңы жагдайлар деп тергөөдө кайра карашат. Бирок азыркы учурда конституцияда чектөө бар.
Эми ал чектөө мыйзамга кантип жазылат билбейбиз, бирок бул мыйзамдык механизмдерге жазылганда кандайдыр бир чектөөлөр каралып калып атат да. Анан экинчиден мисалы жарандар эл аралык укук мекемелерге кайрылууга чектөө деп коюлган. Андан сырткары мисалы адамдардын укугуна тиешелүү көптөгөн адеп ыхлатка тиешелүү 10-12 берене киргизилген. Ошолордо көпчүлүктүн укугу, көпчүлүктүн кызыкчылыгы деп нормалар киргизилген. Мыйзамга жатканда көптөгөн социалдык кээ бир аз группалардын укуктары тебеленип калышы мүмкүн. Кимдердин мисалы? Мисалы этникалык санынан аз болгон адамдар, аял кишилер, мисалы инвалиддер, социалдык пособияда отургандар, көбүнчө ушундай. Анан мындай норма аныкталыптыр да. Бизде эң минималдуу түрдө иш акысы бар да, бул эл аралык стандарттар менен коюлган норма. Мисалы ар бир адамдын иш акысы 500 миңден аз болбош керек да. Мисалы Бишкекте бул 7 миң. Ошол норманы алып коюптур. Эми ошонун жыйынтыгында мыйзамдарда ишкер кааласа өзүнүн адесине 5 миңден азыраак төлөөгө мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Кой туруңуз, ушул жерден кененирээк. Мисалы, кепилденген айлык акы өлчөмү бар. Ал айткандай 5-7 миң сом турат. Туурабы? Регионго жараша. Бул Конституцияда бекитилген. Конституцияда. Азыркы Конституцияда. Эгерде жаңы Конституция кабыл алынса, ал жокко чыгат. Туурабы? Жокко чыгып атат. Мыйзамдарда кийин капталынышы мүмкүн, бирок Конституцияда турган норма бул гарантия. Бул жерде Конституцияда каралбай калган да бул. Мисалы, эң төмөнкү айлыкты бир ишкер 3 миң сом кылып коюшу мүмкүн. Ооба, кылып коюшу мүмкүн. Аны мамлекет эч кандай регуляция кыла албайт. Эгерде бир гана мисалы эмгек кодекси бар, эмгек кодексине жок, минималдуу түрдө иш акысы каралыш керек десе, анда каралышы мүмкүн. Бирок мыйзамдан алып коюуга дагы Конституция берип атат. Аны ушу Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнөн сураш керек, депутаттардан сураш керек, бирок ушундай норманы алып коюштур. Жана экинчи норманы киргизип коюптур. Пенсия, социалдык льготалар минималдуу каралган суммадан көбүрөөк болот депчи. Мисалы, азыр пенсияны биздикилер 2 миң сомдон деле ала беришет го. Бирок анын срогун 2023-түн январынан коюп коюшуптур. Ошондо мындай да, 2 миң сом алган пенсионер 2023 жылдын январынан баштап мамлекет анга 5 миңден көбүрөөк төлөп бериш керек да. Минимальный потребительский корзина. Бул жакшы норма, бирок ал 2023-төн кирет, анан кирбей да калышы мүмкүн. Эмнеге? Эмне дегенде мыйзамдарга жатпай калышы мүмкүн. Конституциядагы гарантия бул бир, бирок мыйзам негизинде иштебей калышы мүмкүн. Мисалы 2 миңден бирөө пенсия алса, 100 миң пенсионер деп коелу. 100 эмес, 50 миң деп коелу. Анын пенсиясы 2023-төн баштап автоматтык түрдө 5 миңден жогору көтөрүлсө 3 миң кошулат. Ооба. Ал абдан чоң суммада мамлекеттин бюджетине оордук келет. Ал норманы популисттик норма катары киргизип коюшкан. Мамлекеттик бюджетте бизде дефицит бар. Бирок ошонго карабастан киргизип коюшту. Бирок дагы бир нерсени унутпашыбыз керек да. Колдоо табыш үчүнбү? Ооба. Президент өзүнө референдумду, бир гана референдумду президент дайындайт деген норма бар. Бүгүнкү күндө иштеп аткан Конституция бул жогорку кеңештин ыйгарым укугу. Бирок ошол укукту өзүнө президент алып алды. Эми бирок таттыбы эгерде айырмасы деле жок болуп атпайбы? Мына парламентти карасаңыз, референдумду парламент президент каалагандай кылып дайындап берип атпайбы? Атамбаевдин ушундай да ошондой болгон, Жапаровдун ушундай да ошондой болду, ага чейин деле ошондой болгон. Анда айырмасы кайсы? Мындай ызы-чуу болуп отурбай президент өзү эле дайындап койгону балким максат кылайык. Парламент бул биринчи иретте мыйзам чыгаруучу, мыйзам демилгелөөчү структура. Өкмөттү башкарбашы мүмкүн, күч куралдар мекемелерин башкарбашы мүмкүн. Парламенттин эң алгачкы функциясы, мыйзамдын үстүнөн көзөмөл, пайдалуу мыйзамдарды институтун кармап туруу. Демек бул парламенттин түздөн-түз милдети. Ооба, бирок президент бүгүнкү күндө өзүнүн ыйгарым укуктарынан өйдө көтөрүлүп, референдумду аныктоочу функцияны өзүнө алып алды. Сиз парламентке ушул Конституцияда боюнча 31 мындай кеп кеңеш берипсиз да, ушуну мындай кылгыла, ушуну мындай өзгөртсөңөр деп. Мисалы президент 2 жолу шайланбасын деген норманы калтыргыла депчи. 2 рет шайланышына сиз каршысыз. Ошондо 1 жылда, 1 мөөнөткө 6 жыл деп атасыз. Ооба. Анда Конституцияны өзгөртүү эмне зарылчылыгы бар? Дал ушул нерсени өзгөртүү үчүн кирип атпайбы жаңы Конституция? Жок, Конституция бир эле максат менен киргизилип атат. Бул бардык бийликти
президенттин башында борбордоштуруу. ооба, мисалы сиз мына дагы бир жерде белгилеп атасыз 16 пунктунда УКМК менен УКМК менен башкы прокурорду, УКМК төрагасы менен башкы прокурорду жогорку кеңеш болгондо дагы парламенттик оппозициянын сунушу менен бекитсин деп атасыз да. Бул ишке ашпас эле куру кыял да. Сиз ишенесизби ошого? Ишенем. Бирок эмнеге сунуштап атасыз анда? Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бийлик менин бир гана менин эмес, биздин юридикалык топтун көптөгөн сунуштарыбыздын бирөөсүн дагы кабыл алышпады. Бийлик бутактарынын ортосундагы баланс коюлуш үчүн бирден бир дагы кыймыл аракеттер жасалбады. Бирок ошонго карабастан мен ойлойм, тандоочу бул биздин эл, биз өсүп келаткан мунга жакшы мисал катары беришибиз керек. Муну сиз мисал катары ушундай кылса баланс болмок деп сунуштап атасыз. Кабыл алынып калышы мүмкүн. Мен ишенем, бүгүнкү күндө эгерде бул бийлик ошол нерсени кабыл албаса, анда бара-бара өзүнө эле зыян тарабы тиет да, өзүнө эле тиет. Эмне дегенде өлкөдө ушунчалык социалдык, экономикалык проблемалар, маселелер чукур турат, аны бир институт чече албайт. Эч бир президент УКМК менен башкы прокурорду оппозиция дайындасын дегенге көнбөйт, ишенесизби ошого? Мындай ынанасызбы? Мындай эл аралык практикаларда болгон. Бирок бизде болбойт. Бизде келечекте болушу мүмкүн. Сиз президент болсоңуз антип эмессиз? Мен эч качан өзүмү ушул ролдо көргөн эмесмин. Мисалы, мен президент болсом антип эмесмин. Элестетиңиз, УКМК менен башкы прокурорду мен бирок көз карандысыз система түзүп бермекмин. Парламент жана жок дегенде парламент, прокуратура жана сот көз карандысыз иштөө үчүн көптөгөн кыймыл аракеттерди жасаш керек. Ошондо президент институтун өтө күчтүү болсо дагы, күчтүү болбосо дагы маселесиз механизм өлкөдө иштей берет. Күтүлгөндөй эле, сиздин бир дагы 31 сунушуңуздун бирин дагы кабыл алышкан жок. Сиздин эмес башкалардын дагы. Жада калса парламент өзү депутаттар Конституциялык кеңешменин чечимине бир дагы сунуш киргизе алган жок. Бир дагы сөз. Анан азыр эми ошол сунушталып аткан конституция кабыл алынды дейли. Демек сиз муну жөн гана элдин маалыматы үчүн берип атасыз да. Өтпөшүн билип туруп. Мен билем, биз өзүбүздүн милдетибизди аткарып атабыз. Мен юристмин. Юрист катары мен мамлекеттин мындай идеалдуу түрдө кандай болсо биз өнүгүп аткан өлкөлөрдүн тизмесинен өнүккөн тизмеге өтөбүз деген концепция. Жана мен ойлойм, эгерде мен мамлекеттик ишкер, мамлекетчил мен болсом, мен өзүм ушул концепцияга таянмакмын келечекте. Бул менин концепциям, мен ушул нерсеге баш ийем. Сиз бул 31 сунушту эмненин негизинде бердиңиз? Кайсыл жактарга таяндыңыз? Кайсыл тажрыйбага, балким кайсы бир өлкөнүн мисалын алдыңыз? Бул жерде көбүнчө Батыш өлкөнүн, Американын көбүнчө ошол методология менен кабыл алынган өнүккөн өлкөлөрдүн тизмеси көбүнчө бир гана президенттик эмес, аралаш система, президенттик, парламенттик же болбосо парламенттик өлкөлөр көбүнчө ушул модель менен иштейт да. Мен мындай ойдомун, эч качан өлкө бир гана президенттик болбош керек. Бул туура эмес модель менин оюмча. Эмне дегенде ошол эле АКШ президенттик өлкө эмес да, ал аралаш өлкө. Ооба, эми ал АКШда президентти мындай тизгиндеп койчу органдар көп эле. Бирок эмнеге Батыштын мисалы азыр ансыз деле элдин көпчүлүгү Батыштын мисалынан кайталы, биз өзүбүздү издейли деп талап кылып атпайбы? Батышчылдар деп мындай сындарды айтып. Эмнеге Батыштык? Эмне үчүн мисалы Жапонияныкын алган жоксуз? Эмне үчүн башка өлкөлөрдүн алган жоксуз? Монголияны алган жоксуз, Грузияны алган жоксуз айтып. Ооба, алардын да жакшы тажрыйбалары бар, алыш керек болсо керек. Бирок менин көбүнчө жаккан өлкөлөрдүн модели ушул. Экинчиден, биз демократиялык укук өлкөбүз. Бизде укуктук бул эң алгачкы принцип өлкө түзүлүшүндө. Анан эң жакшы концептуалдуу изилдөөлөр ошол өлкөлөрдүн илимий адистери тарабынан жасалган. Ошондуктан мен ошол модельди сыйлайм. Анан Жапон методикасын, Грузияны да карап көрүш керек. Бирок мен аларга чейин жете элекмин. Сиз өзүңүздөгү болгон мисалдарды айтып атасыз. Анан адам чарчайбы ушинтип сунуштар өтпөсө, кечке чырылдап өлкөнү кыдырып жүрсө,
телевизордон чыгып атса, интернеттен сен деген ушул президенттин демилгесин колдоп эле кичине күтүп турсаң болмок дегендер сындар, сөгүштөр айтылып атса чарчайбы? Чарчайт, ооба. Мен бул нерселерди жасап жатканымдын себеби, мен эмнеге ишенем? Ар бир адам, мен үчүн бул мындай творчество эмне деп аталат эле? Чыгармачылык. Мен үчүн бул биринчи иретте чыгармачылык. Мен буга чейин акыркы көп жылдары мен ушу консалтинг тармагында иштедим. Практик катары көп нерсени өзүмдүн башыман кечирдим. Жана мен үчүн эң алгачкы нерсе бул конституцияда, мыйзамда эгерде биз сунуштаган нерселер жетсе, ошол нерселер мыйзамда камтылса, анда бул үчүн мен үчүн бул ырахат. Бирок андан дагы көп ырахат качан келет? Элге жайылтканыңда өзүңдүн ойлоруңу, эл ошол аркылуу агартуу процесстер чөйрөдө болгондо, анда бул дагы көп жетишкендик. Бүгүн бийлик укпай коюшу мүмкүн, бирок демократиялык укуктук өлкөдө эң алгачкы ошол нерсенин алдында турган бул эл. Анан мен ойлойм, эгерде агартуу программаларды көп жүргүзсөк, анда бара-бара өлкөнү эл көбүрөөк мындай укуктуу өлкөгө тиешелүү болгон нормаларды кабыл алышат. Ошон үчүн биринчи жетишкендик бул агартуу, андан кийин мыйзам негизинде камтылган нормалар. Татуу. Анан буга чейин деле азыркы жаңы конституцияга нормаларды киргизип атышпайбы, өзгөртүүлөрдү? Курултай институту жана башка дегендерди бир топ жылдан бери адамдар сүрөп келишкен. Акыры ишке ашырышты. Демек, сизде дагы ушул өзгөртүүлөрдү ишке ашырам деген ишеним барбы? Ооба. Мен буга ишенем. Биз мисалы бир гана мен иштеген жокмун, биз топ менен иштеп атабыз. Анан мен ишенем, көбүнчө эң биринчи иретте бул агартуу жумуштар жылдап өткөрүлүш керек. Экинчиден, бул нерсе бара-бара норма катары камтылат. Андан кийин практика жүзүндө дагы өзүңө жоопкерчиликти алып, бул менен иштеш керек. Ошондуктан мен өзүм бул нерсеге мындай өтө жакшы карайм жана ошол иш-чараларды жылдап өткөрүүгө даярмын. Бирок эми сиз баары бир бул конституция сунушталып аткан өтөт деп мындай баарыбыз эле ишенип турабыз да, туурабы? Анткени конституциянын долбоору эл окугандан кийин бул добуш берүү референдумда Садыр Жапаровго байланыштуу болуп атпайбы? Ал кишиге ишенсе, демек конституцияны колдойт. Ал кишиге ишенбесе колдобойт дегендей. Азыр мына аяр айдындагы сурамжылоосунун жыйынтыгы чыкты. Камчыбек Ташиевге, Садыр Жапаровго эл арасында ишеним жогору деп көрсөтөт аталар. Анан мындай болгондо демек конституция деле өтөт. Бирок бир нерсе бар. Өмүрү канчалык узун болушу мүмкүн? Сизде мындай ой барбы? Мисалы бизде канчанчы жолу кабыл алдык? Буга чейин деле конституциялар кабыл алынып, кайра өзгөртүлүп атпайбы? Бизде конституция 10-чу жолу кабыл алынат азыр. Анан мен эң мага таң калыштуу жери бул бир гана конституцияны өзгөртпөстөн андан сырткары инвентаризация жүргүзөм деп атышат да. Инвентаризацияны жөн эле жүргүзсө макул. Бирок бизде гильотин деген методду колдонойм деп атышат. Бул болсо деген, муну билесизби, фашизм экинчи эл аралык согуштан кийин гильотин методу киргизилип, бардык националисттик фашисттик нормалар токтотулуп, анын ордуна кайра башынан мыйзамдар жазылып чыкканда, бизде ошондой норманы, гильотин методду бүгүнкү күндө бизге киргизип атышат да. Бул абсолюттуу түрдө мен үчүн түшүнбөстүк, эмне үчүн мындай мыйзамды сунуш кылып атышат. Бирок бул бир гана конституция эмес, конституциядан сырткары мыйзамдардын баардыгы өзгөртүүгө бүгүнкү күндө кабыл алынып атат да. Инвентаризация мыйзамдарды. Баардык мыйзамдарды инвентаризация. Ал эмне деген түшүнүк? Мага айтып кетсеңиз, мен юрист эмесмин. Мына биздин өлкөдө 354 мыйзам бар. Андан сырткары 9000ден ашык указ, распоряжение, постановлениялар бар. Ошо эл аралык мыйзамдар өлкөдө ратификация болгон, ошолорго тиешелүү гана мыйзамдар тийилген жок. Андан сырткары калган бардык 354, андан сырткары 9000ге жакын указ, распоряжениялар жокко чыгарылып, анан кийин конституциянын акырында долбоорунда каралган 11 марттан сунушталган мыйзамда референдум боюнча переходный периодка норма бар. Ошол периодда мыйзамдар иштеп турат, бирок августтун акырына чейин бир нече мыйзамдык долбоорлор жогорку кеңеш тарабынан тастыкталынып, мисалы 30-40 чактуу алгачкы мыйзамдар. Андан кийин калган мыйзамдар ошолордун негизинде кабыл алынат. Кое туруңузчу, ошондо мисалы азыркы иштеп аткан мыйзамдар өзгөртүлөт. Бардыгы 100%. Августка чейин 40 мыйзам долбоорун кантип өзгөртүп үлгүрүшөт? Мен айтууга мүмкүн укугум жок, 40 же 30 деп.
бирок Макул. алгачкы мыйзамдар бизде 30-40 бар, ошолордун баардыгы өзгөрүлүш керек да. Ошонун жыйынтыгында мен азыр экинчи иретте мына өзүм координатор катары юристтердин тобун топтоп 10 чакты юристти аналитиканын үстүндө отуртуп Ошого зарылчылык барбы? эч бир зарылчылык жок эле. Борбор Анда Азияда кагаз иштерин көбөйтүп, мындай документти ар чой бери чой өзгөртө берүүнүн зарылчылыгы жок болсо, биз эмне дагы деле мындай да, эми улам келген бийлик эле конституция, мыйзамдар менен алек болуп эле мындай реалдуу иштерди кылбайбы анда? азыр айтып атат бийлик биз мыйзамдарды иреттештиребиз деп. Бирок мыйзамдарды инвентаризациясы жок эле. Мындай инвентаризация бардык метод гильотинди колдонбостон эле иреттештирүү оңой эле, бардыгын жокко чыгарбастан эле бир эле иреттештирсе болот да. Өзү менен өзү акырындап боло берет. Кандайдыр бир мөөнөттө, бир жылдын ичинде. Бирок бүгүнкү күндө бийлик ушундай позицияны тандап атат, бардык мыйзамдарды жокко чыгарып туруп, кайра башынан кабыл алуу. Ошонун жыйынтыгында мен айтам, бул Борбор Азияда болбогон тажрыйба. Бул биз үчүн өтө чоң тобокелчилик. Себеби Борбор Азияда Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мыйзам институту тарабынан биз өнүккөн мамлекет катары аныкталганбыз. Эми укуктук тармактан биз төмөндөштүрөбүз. Эмне дегенде көптөгөн кайра жаңы мыйзамдар жазылып чыккан. Бул президенттин борбордоштуруу, бардык ыйгарым укуктарды өзүнө алып алуу, Туркменистандан, Тажикстандан бетер мыйзамдар болуп атпайбы? Ошонго карата жазылганда биринчиден сапатсыз жазылат. Эмне дегенде бир жылдын ичинде көп мыйзамдарды жазуу абдан кыйын. Экинчиден абдан сапатсыз. Экинчиден көптөгөн эл аралык келишимдер өлкөдө денонсация болуп кетиши мүмкүн, жокко чыгарылып. Жок, мыйзамдар өзгөртүлөбү же кайра башынан жазылабы? Кайра башынан жазылат. Мыйзамдар кайра башынан жазылат да. Кайра башынан азыркы иштеп аткан мыйзам, мисалы юристтер көбү билбегенде, мындай кичине эле өзгөрүлүп калды деши мүмкүн. Бирок кээ бир мыйзамдар Ким жазат аны? Жаңы конституция боюнча. Юстиция министрлигинин алдында ведомстволор, межведомственный комиссия ачылган. Ал комиссияда 6 группа бар. Биз азыр ошол жерге заявканы берип, мени дагы эксперт катары кабыл алгыла деп кайрылдым. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. Ал жерге 30 юрист кирген. Окей, мыйзамды кабыл алыш үчүн эксперттер, анализ, тиги бу кагаз иштери көп акча кетет да. Мисалы бизде кодексти өзгөртпөдүкпү? Кодексти өзгөрткөнгө канча бир миллион доллар кетти. Бул мыйзамдарды өзгөртүүгө чоң акча кетеби же анчейин деле эмеспи? Абдан көп акча кетет. Эмне дегенде, биринчиден бул адистердин иш акысы, бардык мамлекеттик ишкерлердин күчү ушул жакка кетет да, мыйзамдарды өзгөртүү. Жана бул инвентаризация бир жылда болуп кетпей турган жумуш. Бул келе жаткан 2-3 жыл мамлекет толугу менен ушул нерсе боюнча иш-чараларды жүргүзөт. Бардык чечимди президенттин институту эле кабыл алып коет. Эмне дегенде бүгүнкү күндө Жогорку кеңештин көптөгөн ыйгарым укуктары азайтылып, Жогорку кеңеш жөн эле нотариус болуп калган. Анын ичинде мыйзам чыгаруу укугу дагы алынып атат, туурабы? Жок, мыйзам демилгелөө укугу бардыгына таратылып атат. Бүгүнкү күндө эки эле институт, депутаттар жана 10 000 жараңгыла алат. Эми болсо деген 7-ге таралып атат. Прокурор, Жогорку сот, президент, элдик курултай жана министрлер кабинети. Ошолорго 7-өнө таралып атат да. Бүгүнкү күндө иштеп аткан конституция менен эки эле институт. Жогорку кеңештен мыйзам демилгөө функциясын эч кимге таратпаш керек. Мыйзамдык башаламан болуп кетет. Андай нерсе эч бир учурда. 7 тараптан, 7 башка. Ооба, анан президенттин дагы мындай бир ыйгарым укугу бар да. Президент кааласа, иретсиз сессияга депутаттарды өзү чакыра алат да. Ким экен президент ошентип мыйзам тармагында иштеген депутаттарды чакырып алууга. Жана конституцияда каралган норма бар, элдик курултай депутатка эмне жалоба берсе болот да. Ошонун жыйынтыгында президент депутатты ордунан алып коюшу мүмкүн деген норма. 7 тарап, 7 орган мыйзамды демилгелесе, ким кабыл алат? Жогорку кеңеш тастыктайт, өздөрү кабыл алышат. Кабыл алгандан кийин президент кол коюп бериш керек. Анан президент кааласа, вето коюп туруп, кайра жөнөтүп кое берет, иштеп чыккыла кайра башынан деп. Ошондо бүгүнкү күндө Жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу, мыйзамды өнүктүрүү, анын үстүнө мониторинг кылган мекеме эмес. Жогорку кеңеш бүгүнкү күндө жөнөкөй нотариус. Ушундай.
көптөгөн ыйгарым укуктары баардыгына таралып, көптөгөн ыйгарым укуктары президентке берилип, жогорку кеңеш нотариус катары болуп калды. Бул башкача айтканда бирөө мыйзамдап келет, жогорку кеңеш кол коюп берет. жогорку кеңеш кол коюп берет же кол коюп бербей коет. Ооба. Бирок жогорку кеңеш мисалы көз каранды дагы да көз каранды болгон атат да, туурабы? Демек токмогу күчтүү болсо кол коюп бербешке аргасы жок. Ооба, кутум ушундай. Эмне үчүн жогорку кеңеш слабый болот? Алсыз болот? Эл бүгүнкү күндө бийлик эл деп эле элдин кээ бир айтылган ойлору менен манипуляция кылып туруп эле элдик курултай институтун киргизишти. Элдик курултай толугу менен президент институтуна баш ийет. Жана президент институту бүгүнкү күндө бир гана ошол президенттин алдында бардыгы отчет беришет. А бирок президент эч кимге отчет бербейт. Президент жогорку кеңешке маалымдоо берет, курултайга маалымдоо берет. Эч кимдин алдында президент отчет бербейт. Бул функциясы мисалы жогорку кеңештин көзөмөлдөө функциясы алынып атат. Алынып атат. Андан тышкары мисалы саны боюнча азыркы конституцияга ылайык депутаттардын саны 90го түштү. Ооба. Анын дагы бир бөлүгү партиялар менен, бир бөлүгү бир мандаттуу округтан шайланып келет. Ооба. Кандай болушу мүмкүн? Эмне тобокелчиликтер бар бул жерде? Тескерисинче жакшы эмеспи? Азыр Балким. Конституцияда каралган эмес, канчасы бир мандаттык менен, канчасы пропорционалдык менен депчи. Ооба, аны эми шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизип анан кийин чечишет. Бирок бир мандаттык система көбүнчө регион, райондор менен адамдарды бөлүп коет. Бул өтө жаман. Неге? Бул тажрыйбада Кыргызстандын тарыхында болгон маселе. Бунун көптөгөн изилдөөлөр бар. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ушундай чечимге келген, что Эмнеси жаман? эң башынан көбүнчө ар кандай социалдык группанын өкүлдөрү кирбей калат. Жаштар, аял кишилер, жөнөкөй агайлар, медик специалисттер. Эмне дегенде бир мандаттык системада квота колдонулбайт. Квотаны эч бир учурда колдонууга мүмкүн эмес бир мандаттык системага. Экинчиден көбүнчө колунда бар адамдар келет. Бул кимдин колунда акча же болбосо административдик ресурс же регионалдык ресурс болсо, жана үчүнчүдөн келген депутаттардын сапаты боюнча, иштеген сапаты боюнча бул изилдөөлөр бар. Алар бир гана ошол регионго тиешелүү гана суроолорду чыгарып берет. Кийинки мөөнөттү дагы өтүп калайын деп. Өзүнүн районун чыгарып берет. Өлкөгө тиешелүү, жалпы өлкөгө тиешелүү, өлкөнүн кызыкчылыгына тиешелүү болгон чечимдерди кабыл алуудан алыста турушат. Бул изилдөөлөр бар бунун жыйынтыгында. Анда кандай райондук кеңештин депутаты сыяктуу эле болуп калабы? Ооба, бир мандаттык система абдан кооптуу система. Ал нерсени киргизбеш керек. Бирок бизде көптөгөн мындай манипулятивдүү маалымдоо программаларын жүргүзгөн эмнелер көп да, куралдар көп. Ошонун жыйынтыгында бизде эл ар бир региондо, мисалы, нарында бир мандаттык системаны абдан колдошот экен. Бирок Ошто эч ким бир мандаттык системаны колдогон жери жок. Ошто айтып атышат, преференциалдуу система болсун, биз адамдарды саясий партия менен таандыгын, бирок биз адамдарды аты жөнү менен тандагыбыз келип атат. Башкача айтканда, партияны тандайт, партиянын ичиндеги талапкерди тандайт. Ооба. Бүгүнкү күндө мына Сулайманов тарабынан ошо преференциалдуу мыйзам боюнча биринчи окуудан өттү. Мыйзамы ошол боюнча азыр иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Бул дагы жакшы эле кадам болсо керек. Анда айырма кайсы? Жанагы бир мандаттуу округтан койгон киши партияга коюп туруп, партияга кирип алып туруп деле чыга берет да. Жок, бул жерде мындай болуп атат да. Ал партиянын тизмесине кирип алып деле тийиштүү добушту, тийиштүү шайлоочуну сатып алып коюшу мүмкүн да. Но 6-түзүлүштүн курамы жогорку кеңеште көбүнчө мындай болуп калды да. Мисалы, биринчи 50 тизмеде көптөгөн жакшы адамдардын аты жөнү каралып атат, күчтүү. Бирок биринчи 10 же 20 тизмеде акчаны ким көп берсе, ошол эле көрүнүп калып атат. А бул жерде адам 1000 акча болсо дагы эл сага преференциалдуу система менен сага тиешелүү бербей койсо, анда сен өтпөй каласың. Бул бир. Экинчиси, бул системада социалдык ар бир өкүлдөрдүн көрсөтүлүшү мүмкүн. Мисалы, аялдар, жаштар, инвалидтер бардыгы ушул преференциалдуу системага киргизип коюуга мүмкүнчүлүк бар. Алардын квотасын жана бул жерде ар бир партия келип атканда айырмасыз кимге шайлоо бербесин добуш. Бул жерде партиянын программасы бар. Ошол партиянын программасына тиешелүү бардык парламентте иш-чараларды жүргүзүшөт. Мүмкүнчүлүк бар да, иши болсо парламентке келгенде. Жалгыз болсо, жалгыз депутат болуп келсе, бир мандаттуу округтан өз районуна гана отчет берет.
бизде мына ошол сессия бир мандаттык система менен келген депутаттарда көбүнчө эркек кишилер келген бизде. Жана ошолордун иштеген иш чараларынын жыйынтыгында изилдөөлөр бар. Ошол изилдөөлөрдө мынтип айтылып атат. Алар көбүнчө ар бир депутат демилгени алып чыкканда өзүнүн районунун, өзүнүн областына тиешелүү гана демилгелерди алып чыгышкан. Жана бунун жыйынтыгында эч бир учурда Кыргызстанда саясий күчтөрдү бирдиктүү платформа түзүп, республикам үчүн, жалпы өлкөм үчүн дегендей республика деңгээлинде иш чаралар аз жүргүзүлгөн. Ошонун жыйынтыгында көптөгөн бөлүшкөндөр болгон. Ошондуктан бир мандаттуу системанын эң чоң тобокелчилиги ошол жерде. Анан биз көбү социалдык опростордо жүргүзүлүп атат. Бул катачылык эл бир мандаттын айынан жата калып сүйүнгөн жок. Бул манипуляция. Ооба. Эмнеден мен деле өзүм бардык региондордо иштеп келдим. Эч кандай эл бир мандаттык деп жатып калган жок. Көбүнчө ошондой көрүнүштү мен Нарында көрдүм. Нарындан башка эч бир жерде эл бир мандаттык үчүн өлүп калган жок. Канча киши менен жолукканда, мисалы Нарында жыйынтык чыгардыңыз? Нарында көбүнчө бир 80-100гө жакын адам менен учураштык 2 сессияда. Калган региондорго айтканда, ушу мен 2020-жылдын ноябрынан баштап учурашуулар жүргүзүп атпаймынбы? Ошонун жалпысында мен өзүм жеке региондордо өткөргөн семинар, тренингтерге катышуучулардын саны 1300дөн ашты. Бул мындай ушундай бир живой встреча менен учурашкан адамдар. Эл эми принципиалдуу, билимдүү, анан кийин мындай сатылбаган, укуктарын, элдин таламын такай талашып турган депутаттуу болгусу келет. Элден тез кабар алып турган. Ооба, ошондой. Ошол эле. Анан кандай система менен тандасак ушундай депутаттар келет деп эле башка туруп атпайбызбы? Демек азыркы жаңы система мындай эл каалаган депутаттардын келишине шарт түзбөйт сиздин оюңузча? Азыр бүгүнкү күндө конституциялык мыйзам иштетилип, мындай каралып чыгып атат, бирок бул дагы инвентаризациядан кийин өзгөрүлөт да. Ушул мыйзам боюнча жакшыраак иштеп, 90 эми азыркы күндө мындай да, жакшы эле депутаттар, сапаттуураак депутаттар келсе жакшы, бирок 1000 жакшы депутат келгени менен ал жакшы иштей албайт. Анткени ыйгарым укугу жок. Ооба, ыйгарым укуктары чектелген, жөнөкөй нотариус. 1000 күчтүү болсоң дагы нотариус болсоң эмне иш чара жүргүзө алат элең? Ошондой маселе. Бүгүнкү күндө маселе эми депутаттардын курамын түзүш үчүн мыйзамдык механизмдерди биз иштеп чыга беребиз. А бирок ошол күчтүү келген депутат эмне иш чара жүргүзө алат? Ошол чоң суроо. Ал эч кандай мыйзамды демилгелейин десе 80% аппарат президент демилгелейт. Андан сырткары же прокуратура, же мыйзамды кабыл алайын десең, ал жактан бул жактан прессинг. 10 жакшы депутатка 80 мурдаңкы эле депутаттын курамы өзү каалагандай чечим кабыл алып кое берет. Парламентте көпчүлүктүн добушу менен кабыл алынат. Андан сырткары өтө прогрессор болуп чыгайын десең, бир күнү сага элдик курултайдын өкүлдөрү мына ушул жаман иштеп атат дейт, ошонун жыйынтыгында президент сени алып кое берет. Мына бүгүнкү күндө парламент бул жаңы конституция боюнча депутатты кайра чакыртып алууга мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар, аны ошо элдик курултай кааласа алып чыгышы мүмкүн. Президент ошонун жыйынтыгында алып кое берет. Толук шарттары мыйзам менен каралат, бирок мыйзамда дагы, конституцияда мыйзамдык механизм каралгандан кийин, анда бул жерде көптөгөн мыйзамдын ичинде тобокелчиликтер түзүлөт. Аны жаза албай же камтай албай кое албайсың. Ушундай тарабы. Кызык нерселерди айттыңыз, бирок ошентсе дагы баары бир ишке аша турган болуп калгандан кийин биз иш жүзүндө көрө жатарбыз. Биз менен юрист Татуу маектешти. Сизге убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Албетте сиздин сунуштарыңыз сөзсүз түрдө эске алынат деген ойдобуз. Чын эле сиз айткандай мамлекеттүүлүк үчүн иштеп атам деп атпайсызбы? Ал демек бүгүн болбосо бир топ узак убакыттан кийин жыйынтыгы чыгышы мүмкүн. Ошого чейин сизге сабыр берсин анда. Рахмат.
50 адамдын ичинен көп болсо 3-өсү билет экен да конституциянын ичинде эмне жазылганын. 47-си биринчи 2 саатта көп деле тоготушпайт. Анан 2 сааттан кийин талкуулар башталганда, анан кийин өздөрү дагы көрсө ушундай турбайбы, кандай кооптуу экен деп абдан коркуп башташат. Андан сырткары өтө прогрессор болуп чыгайын десең, бир күнү сага элдик курултайдын өкүлдөрү мына ушул жаман иштеп атат дейт, ошонун жыйынтыгында президент сени алып кое берет.